Мира Калилова кыялдарынын бири орундалганына кубанып турган чагы. Бир уулу жолдошу менен ата-энесиникинде турушат. 2 бөлмөлүү бул батирге жакында эле ээ болушуп, үстүртөн ремонт жасап, эми жаш үй бүлө жаңы конуш жайына көчүп кирүү алдында. Бияқта эми детский кылсакпы деген ойбуз бар. Бияқта бүт детский болгондо детская кровать улуу балама и кичинекей мындай кровать кичинекей балабызга кылалы деп жатабыз. Бияк зал, коноктосуучу үй. Ошол анан биякта кухня, ашкана эми кенен деп айта албайм, бирок 2 киши батат. 2 киши батчу да эле экен. 10 жылдан бери бюджеттик кызматта иштеп, батирди мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу алып отурат. Арзан турак жай программасы иштеп баштаганда эле ал аркылуу там алууга аракет кылышып, бирок баштапкы төлөмүн чогултууга 3-4 жыл убакыт кеткен. $35,000 санасак, 35 000 болду. А самах 2,150,000 ашык кичине болду да. Первоначальный взноска 200 000 өйдө төлөдүк. Анан айына болсо 22 000, почти 22 900 болуп калат экен да. Ну, грубо 23 000 болот экен айыначы. Ошол меники 10% менен кетип баратат. Анткени биз деген от основной суммы, получается, только эми эле төлөдүк, 20% менен эле төлөп калдык да. Бул квартиранын акчасынчы. Анан калган акчасын ошо 15 жылга бөлүп эметип салышты. Документ чогултуу, батир издөө көп деле убакытты албаганын айтат. Шарттары болсо жеңил болду. Документтерди эле топтош керек болчу. Эң биринчиси документтерди топтоп, ошо первоначальный взносуң болсо эле квартираны өзүң табат экенсиң. Квартира кандай сага жакса, ошондойду келип эле, ошондойду тандап эле, анан келип банктан оценщиктер көрүшөт экен. Например, скажем, хозяин бир бааны айтса, оценщиктер экинчи бааны айтышы мүмкүн экен да. Дал келбей калса, анда да башка квартира издешибиз керек болуп калат экен. Бирок биздики тепе-тең келатат. Оценщиктер дагы ошол баага макул болушту. Анан квартирада хозяины дагы ошол баага макул болуп, анан ушул квартираны сатып алдык. Мамлекеттик ипотекалык компания маалыматына ылайык 2019 жылдын 15 апрелине карата 4,5 миллиард сомдон ашык суммага 4 миңден ашуун насыя берилди. Насыялардын басымдуу бөлүгү Чүй, Ош облустары жана Бишкек, Ош шаарларына туура келет. Бир жума мурун өкмөт ипотекалык программаны каржылоого 500 миллион сом бөлүп берди. Премьер-министр 500 миллион сомго кол коюп берди. Буюрса мына азыр финанс министрлиги менен чогуу иштешип, ушул бөлүнгөн акчаны колдонуп баштайбыз. Буюрса ушул айдын аягына чейин, июнь айында буюрса ушул акчалар түшүп, биздин өнөктөш банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биздин тизмеде, актуалдуу тизмеде 5000ге жакын жарандарыбыз турат. Мына бөлүнгөн 500 миллион сом бул башталышы. Буюрса дагы 500 миллион же миллиард сом дагы караштырат. Мына жакын арада бюджетке өзгөртүүнү киргизебиз. Бирок азыркы убакта ушул 500 миллион сом 600 кишиге көп болсо жетет деп расчетторубуз бар. Программанын жеңилдетилген ипотека багыты боюнча катышууга арыз берүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси, бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар үчүн. Программага катышууга анкета, арыз. Экинчи паспорттун көчүрмөсү, салыштыруу үчүн түп нускасы да керек болот. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү. Кийинкиси нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, салыштыруу үчүн түп нускасы да зарыл. Бешинчиси балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн, салыштыруу үчүн түп нускасы. Алтынчысы акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жана турак жай боюнча бүтүмдөрүнүн болушу жоктугу жөнүндө кыймылсыз мүлккө укуктуу каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалым каты, укукка ээ болуу маалым каты. Жетинчиси зарылчылык туулса, жашаган жеринен маалым кат талап кылынат.
Анан албетте алгачкы төлөмүнө кетчү каражатты даярдап коюу ал 10–30%га чейин болушу мүмкүн. Үстөк пайыздар ченеми 2016 жылы 14% болсо, ал акыркы жылда ыраттуу төмөндөөдө. Алгачкы салымы үстөк пайызга тиешелүү. Эгерде 30%тен ашык өзүнүн салымы болсо, анда 7% менен алып атат. Эгерде 20%тен 30%ке чейин өзүнүн алгачкы салымы болсо, анда 8 үстөк пайыз менен алып атат. Эгерде 10%тен 20%ке чейин алгачкы салымы болсо, анда 9% менен алып атат. Мамлекеттик ипотеканы жеткиликтүү кылуу жана кеңири жайылтуу президент Сооронбай Жээнбековдун ар дайым көңүл борборунда. Акыркы жыл ичинде өлкө башчысы мамлекеттик ипотекалык компания жетекчисин бир нече жолу кабыл алып, аткарылып жаткан иштерден кабар алып, тийиштүү тапшырмаларды берип турду. Анын бири үстөк пайыздардын өлчөмүн төмөндөтүү. Эске салсак, арзан турак жай программасынын ишке ашуусуна өзгөчө көңүл буруу Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы убадаларынын бири. Кийин президенттик ишмердүүлүгүндө дагы мамлекет башчысы аймак тургундары менен жолугушууларда да бул маселеге кайрылып турду. Биз айтканбыз, бир эле мугалим, врач эмес, бүт кыргызстандыктарга таркаш керек. Айрыкча мына шаарларга келген, үй жок, аренда отурган биздин жаштарга буну таркатып, төлөй ала турган мүмкүнчүлүгү барларга буну таркатышыбыз керек. Мурун мына 14төн башталган, кийин 8%га түштү. Азыр эми 6%да каралып атат. Бул абдан кыйналган катмарга гана 6%. Бул багытта тийиштүү иштер жүрүп жатканын мамлекеттик компания жетекчиси билдирди. Президент менен жолукканда ушул жылдын аягына чейин биздин программа боюнча үстөк пайызды 6%ке чейин түшүргүлө деп тапшырма берилди. Ошол тапшырманы азыр чогуп өкмөт менен караштырып атабыз. Өзүбүздүн расчетторду жүргүзүп, өнөктөш банктар менен жолугуп, мына буюрса ушу тапшырманы аткарганга аракет жасап, 1 ноябрдан буюрса биз ушул үстөк пайызды 6%ке чейин түшүрөбүз алгачкы салымга жараша. Андан тышкары дагы бир тапшырма берилген. Бул бюджеттик суудага эле эмес, андан тышкары дагы башка булактардан каражатты караштыргыла деп ушундай тапшырма коюлуп атат өкмөт менен. Силер билгендей, биз биринчи булагыбыз башка жактан бул өкмөт немис өнүктүрүү банк аркылуу биринчи фазадагы проектти баштадык. Мына буюрса уже башка категориядагы жарандарыбыз деле программага кирсе болот. Биз азыркы убакта Бишкек менен Оштон ушул тизме даярдалып атат. Бюджеттик эмес мекемелерде иштегендер үчүн коюлган талаптар бирдей эле. Болгону тапкан кирешеси алынган насыяны ай сайын төлөп турууга жетээрин тастыктоосу керек болот. Ушул техникалык жардамдын негизинде айыл жергесинде типтүү айыл үйлөрдү проекттерди даярдоо. Ошонун негизинде кийин буюрса бул экинчи фазага бул даярдап атабыз. Экинчи фазага уже силер билгендей президент өзү Германияга барып кол коюп келди. Буюрса мына ушул типтүү үйлөрдүн проекттери даяр болгондон кийин биз ушул экинчи фазаны иштеткенге аракет жасайбыз. Коомчулукта мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыялары бюджеттик мекемелерде иштегендердин баардыгына эле ылайык келбеши айтылып келет. Ошол эле учурда бул программанын ыраттуу ишке ашуусу жаш үй бүлөлөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин белгилегендер жетиштүү. Кыйын эле болуп калат экен. Ай сайын төлөгөнгө кичинекей балам бар, 7 жаштагы, бирок кандай десек, бирок бизге деле возможность берип атат мамлекет. Ушундай үйдү алып, ушундай үйдө жашап, өзүбүзчө бүлө түзүп кеткенгечи аракет кылабыз. Ошол акча квартирага деле кетмек. Биз деген, например, если 10 жылда 20 миңден деле жашасак, ошол эле акча, бияктан деле ошол жашасак, ошол эле акча, получается, банкка эле төлөп калынат да. Бирок үй деген өзүбүздүкү болот, өзүбүздө эле калат дегендей. Белгилей кетсек, арзан турак жай программасы 2020 жылга чейин эсептелген.